Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Ободу Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Кассандра тамгасы романынын 1-бөлүмү. Кассандра Аполлондун махабатын четке кагат. Ошондо Аполлон Кассандраны каарына алып, анын көз ачыктыгы менен айткандарын эч ким ишенгис кылып салат. Байыркы грек мифологиясынан. Жаракчылыкка келбеген, асман алдында жасалып жаткан арам иштерди көрбөгөн жан гана тигил экөөнөн бактылуу. Экклесиаст. Бул сапарда иш баягыдай айтылган сөздүн өзүнөн башталды. Ооба, баягы качандыр бир болуп кеткен дүйнөгө маалым түбөлүктүү сюжеттегидей болду. Анан кийинки окуялардын бардыгы ошол айтылган сөздөн келип чыкпадыбы? Антсе да, бул күтүүсүз жагдайга биринчи кабылган адамдардын көпчүлүгү кийин жүрүп, дал ошол окуяны өмүрүндөгү эң укмуштуу окуя катары мемуарларында жазышаарын эч качан ойлошкон эмес. Анан калса бир кызык, ошол окуяга күбө болгондордун баары сүйлөшүп алышкансып, эскерүүлөрүн ошол күнкү болуп көрбөгөндөй окуялар детектив романындагыдай өнүктү деп баштоого мажбур эле. Чынында эле ошондой болду. Трибюн газетасынын кызматкерлери капысынан жетекчилик жайгашкан кабатка шашылыш чогулушкан редколлегиянын чукул чакырылган кеңешмесинин маалында тияк-бияка чалууга, телефондун шыңгыраганына, факска жооп берүүгө, ал эле эмес кимдир бирөөнүн редакциянын эшигин аттап киришине тыюу салынсын деген баш редактордун буйругун алышты. Ошентип баары ушул чукул чакырылган кеңешмеден башталды да калды. Буга окшогон билдирүүнү газета бетине жарыялоо 3 уктаса түшкө кирчи ишпи? Бирок баары бир бүтүнгө келүү керек эле, аракеттенүү керек эле. Же бар, же жок маселе. Мына ушундай кырынан турду. Ошентип бардык континенттерде ойду ойготуучу деген атак алган Трибюн азгырылбай кое албады. Албетте, Азазилдин азгырыгы деп кийин оппоненттер айткандай, дүйнөнү дөңгөрөткөн кабар деген оңойбу? Редакция бул материалга эксклюзивдүү укук алды дагы адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн документти шыр жарыялап жиберүүгө тобокел кылды. Мына ошондо окуялар башталар алдында редакциянын баяндоочуларынын ичинен кимдир бирөө көбүнүн эсинде калган сөздү айтып салды. Мына жигиттер, болоору болду, деди ал колундагы сыры кургай элек баракты көрсөтүп. Тарыхта ойго келбес окуяны мына Трибюн жарыялап отурат. Бүттү, эми бизге эч ким жетпейт. Калганын көрө жатабыз. Турмуш көргөзөт. Мунун аягы эмне болмокчу демексиңер го? Көрө жатабыз да. Ал башын чайкап койду дагы сырдуу кошумчалады. Анткени коллегалар, кечирип коюңуздар. Эскертип коеюн. Мындан ары ар ким өзү жөнүндө ойлонушу тийиш. 1 сааттан кийин эмне болоору белгисиз. Чынын айтканда кооптонбой коюуга болбойт эле. Аны баары түшүнүп турушту. Редакцияда ошол күнү баарынан баш редактордон тартып, келечекте репортаждарды жазууга калем төшөлтүү үчүн бул жерге журналистика факультетинен келишкен стажерлорго чейин паан айлар саат сайын өзгөрүп турду. Бирде баары абдырап, отурган орундарында силейишип, бири-бирине сөз катуудан качышса, бирде тескерисинче коридорлор менен кабинеттерде ары-бери чебеленишип, дүүлүккөндөн көздөрү ойноктоп, ууду кепке түшүп кетип жатышты. Бирок азыр башка жөнүндө ойлонуунун дагы оролу келип турган. Мүмкүн каарданган караламан калктан коргонуу үчүн эшик терезелерди бекитүү керек болуп жүрбөсүн? Бул да болушу мүмкүн. Анткени көчөдөгү жаалданган калың эл редакцияга кирип келип, аларды эч бир полиция токтото алмак эмес, айнектерди талкалап, телефондорду жерге уруп, эмеректер менен оргтехниканын тымтыракайын чыгарып, чатак чыккан жерге чаап жеткен телевизион шиктердин объективтердин алдында, каш кабактын ортосунда бүт дүйнөнү бой түшүргөн, адамды теңирдин өзү менен теңештирген гезитчилерди алка жакадан алып, айласын кетиргендей себеп алаканга салгандай айкын эле. Бирок азырынча эч нерседен кабары жок кумурскадай жайнаган эл Америкадан улуу шаардын көчөлөрүндө көп тиреген айнек үйлөрдү бойлой кылкылдайт. Ага катар түркүн түстөгү машиналар тынымсыз өйдө төмөн дарыядай агылат.
төбөдө көз уялта жаркыраган вертолеттор учуп жүрүшөт. Али эч ким акылынан адаша элек, буга чейин эч качан өзүнүн түбөлүктүүлүгүнө шек туудурбаган жашоо агымынын сырына абийирсиздик менен кол салган Кара Санатай газетаны булгап, аянтка эч ким айкырык салып чыга элек. Али эч ким баарын дүрбөлөң түшүрүп, тозоктун жолун торойлу деп чуу сала элек. Трибюн башка бирөө озунуп кетпесин деп шашылды. Кайра терилип жаткан номер жарым эле саатта кармалды дегиче бүттү. Космостон келген бул материалды дүйнөнүн башка жериндеги кайсы газета болбосун өз тагдырын тобокелге салып дароо жарыялап жибермек. Ал түгүл мунун кесепетине мейли жер жүзүн топон суу каптап, жандуунун баарын жайлап кетсе дагы, андан кийин бир да газетанын эч кимге эч жерде кереги жок болуп калса дагы, баары бир бул бир келген кезегин Трибюн өткөрүп жибере алмак эмес. Ал эми келечектеги жанагы сыяктуу акыры болбой койбочу топон суунун башаты менен океан ошол күнү материктер арасында үркүчтөнө тармалданып, кубаттуу кыймылдаган массасы менен жер шарын алдыртан чайкап, өзүнөн өзү козголуп, көз ачып жумганча пайда болгон сүрдүү албыт толкундары албан агымдары менен ойноп, учу кыйырына көз жетпеген өз мейкиндигинде бүлбүлдөй жалтылдап, буура кандап чалкып жатты. Футуролог бийиктен океандын кайнаган магмасына көз чаптыра, Атлантиканын үстүнөн учуп бараткан авиалайнердин иллюминаторунан аны суктана карап баратты. Бүгүнкү ачык күндө анын көз кыры түшкөн көрүнүштөрдө адаттан тышкары бөтөнчө эч нерсе болбосо дагы төмөн жакта баягы эле чалкыган океан, суу, шарпа салган толкундар, бир түрдүү көрүнүш, көз талгыткан ээн горизонт болгондо да жүздөгөн авиа жүргүнчүлөр үчүн карабай коюуга мүмкүн болбогон көрүнүш футурологдун делебесин козгоду. Адамдын оймоктой көзү дүйнөнүн чексиз мейкиндигин камтый кароого жөндөмдүү экендиги кандай укмуш деп ойлонуп баратты ал. Бул дагы бекерден эмес. Эч бир жан ал турсун ак булуттун алдында айланган бүркүткө да мындай кеңири мейкиндикти камтып көрүү касиети берилген эмес. Ооба, техникалык жетишкендиктерден улам, акылдан бүткөн экинчи чындык болуп калган адам ааламга ылайыкташуучулуктан улам жаңы ресурстарын тапты дагы теңирге тете кудуретке жетти. Анан калса, ааламдын көзгө көрүнбөс бийиктигинде көзгө элешпеген куюм болуп закымдап жүрүп, бүт жер жүзүн көрүү жаратканга гана буйруган эмеспи? Самолеттун бир калыптагы гүлдөгү коштогон бекерчиликте футуролог ушулар жөнүндө ойлонуп кеткен эле. Өзүң жалгыз калган учурда эң бир сонун эмеспи? Чоң бокалдын түбүндө муз аралаш куюлуша жылтылдаган шараптан татканга саал бою жылый түшкөн неме канынын жагымдуу дүргүгөнүнө каршылык кылбады. Тескерисинче өзү менен өзү калган мындай сейрек кездешүүчү учур узагыраак болсо экен деп тиледи. Жанындагы креслолордун боштугу, сөзгө аралашууга аргасыз кылуучу катарында коңшу сапарлаштардын жоктугу бу дагы оңдой берди болду. Футуролог Европадагы кезектеги сапарынан кайтып келаткан эле. Дагы баягы эл аралык конференция, интеллектуалдардын жыйыны, дагы ушундай космополит чөйрөнүн жашоо ыңгайына айланган дагы бир баягы бүтпөс дискуссиялар, ой пикирлер менен божомолдоолордун айланасында биринен бирин агылган дискуссиялар. Сөз дагы эле баягы дүйнөлүк цивилизациянын келечеги жөнүндө, монополярдуу өнүгүүнүн коркунучу жана башка ушуга окшогондор жөнүндө жүрдү. Булар дайыма актуалдуу бойдон калып келаткан. Аларды аңдап билүүгө Гарвард университетинин окумуштуусунун, мындайча айтканда, бүткүл өмүрүн жумшап келаткан проблемалар болчу. Жана ал жыл өткөн сайын бул бал китепчиликтен илимин канчалык терең өздөштүргөн сайын ошол көшөрүп изилдеген изилдөөсүнүн эзелтен жашап келе жаткан адам тукумунун келечегинин изилденип бүтүшү мүмкүн эместигин сезүүсү ошончолук күчтүү боло баштады. Анан түбөлүк тагдырдын алдын алууга умтулуу бүгүн да, эртең да, 1000 жылдан кийин да эч качан эч кимге ачылбоочу жашоонун маңызы эмнеде экенин изилдеп, түбөлүк кыйналуу эмне деген убара, эмне деген бейопа иш деп ойлоп кете турган кээде, бирок жаа бербей келечекке умтулган учу кыйырсыз күлүк ойдон баш тартып көрөр болсоң,
тигил горизонттон жаңы гана кылтыйган нерсени көрсөм деп алда сурбай коюуга, жан аракетке түшпөй коюуга, кыйналбай коюуга болор бекен деги. Келечекти көз алдыга келтире албаган тагдыр опосуз тагдыр. Бирок илимий сабырдуулукту сактап, кармашка катышпай туруп, алиги тарыхтын дөңгөлөгү деген неме кайда, кандай туңгуйга алып барганы жатканын акыйкат болжолдоого, алдын ала айтууга бел байлоо айрым учурда канчалык кыйын. Баса ал дегеле дөңгөлөк болду бекен? А мүмкүн таптакыр эле тегеренүүгө жөндөмсүз катуу урунуудан кийин чабактары чачылып кетип, жалпайып калган велосипеддин дөңгөлөгүндөй бир нерседир. Анан калса кыймылдын бул формасына илимде толук камтырлык бир аныктама табылбай койбодубу? Божомолдоочулук, эскиздүүлүк, декларативдүүлүк бир эле учурда эмпирикалуу дагы, драмалуу дагы, ошого карабай баарын чечмелөөгө, баарын алдын ала айтууга белсенген, саймедиреген футурологиянын эзелки белгилери. Бийиктен туруп жасаган айрым бир жоромолдор адамды безге сайгандай чуучтуп, жүрөктүн ишин алат. Өз жоромолуңдан, тарыхтын ала салма жазмышын сезүүдөн жана баарыдан мурда кайда барба, кайда болбо, баардык жерде ачыктан ачык эле бийликке, жалгыз гана бийликке умтулбаган баш бербес күчтөрдүн эмиткенинен төбө чачың тик турат. Канчалык бийик болбосун, ал канчалык максатын бийик санабасын, анын жалгыз көздөгөнү бийлик жүргүзүү. Демек ал эски каргашанын ордуна башкасын, жаңысын жаратаары бышык. Баарына кайыл болуп, чындык менен кыялдагы идеалды чаңкап издеген жанга футурология анык баш катырган азап эмеспи? Анан ошондой болсо да, байыркы доордогу али тил бүтөлөк алгачкы адамдан башталган келечекти алдын ала сезүү аракетинен баш тартуу, бешенесине түйшүк жазылган адам баласына келечектеги өнүгүүнүн жолун кылдай пайда көрүү оюнда жок, мүмкүн миссияндык тилек менен айтып берүү аракетинен баш тартуу футуролог үчүн кыйын иш болчу. Өз жанын өзү кыйганга барабар иш эле. Бул ишке канча бөлөк этпеди? Азыркы кездеги пайдакеч коомдо көз ачыктардын бийик абалын сактап калыш оңой иш эмес. Дельфий пифейлери кудайлардын атынан ажалды да, азапты да, даңктын салтанатындагы көз ачыктык менен айта берүүчү кайран мезгилдер өткөн. 20-кылымда оракулдарга текеберчилик менен шылдыңдай карап калышпадыбы? Аттең. Анткени менен бул да анча коркунучтуу эмес. Футуролог жана анын коллегалары өз чөйрөсүндө өздөрдүн профессионал таламдары менен жашап жатышты. Мисалы, анын ушул жолку Европага алган сапары дагы жалгыз эле симпозиум эмес. Анын Франкфурт на Майнеде басылып чыккан жаңы китебинин презентациясы менен дагы байланыштуу болчу. На Майне демекчи, ушуга байланыштуу салтанат учурунда кимдир бирөө Майн деген немис сөзүн буруп, Майндагы улуу шаар, Майне Хераусфордирунг, өзүмдү өзүм кармашка чакырам аттуу улуу китепти басып чыгарды деди оюнчундан. Албетте муну автордун өзүнөн башка эч ким четке кага алмак эмес. Футуролог ал китебинде боюнан уйгакты силкип салгандай, солчулдукту силкип салган. Бул чынында эле өзүн өзү менен кармашка чакыруу, тагыраак айтканда өткөн жаш кездеги мүдөөлөрүн таануу болчу. Кылымдын эксперименттик эпкининен кол үзүүнү өзүнөн баштоого туура келди. Презентациядан кийин ал пресс-конференция өткөрдү, автограф таратты. Андан соң Рейнде анча созулбаган сейилдөө сапары жүрүп, чакан кемеде баратып, Шпигелге интервью берди. Футурологиянын жаш эңкейип калган апостолун жандап, каалгый жылган Рейндин боюндагы аскалардын фонунда сүрөткө түшүштү. Дагы абалкы аскалар анын бой келбетине абдан төп келип турат. Өзү да абалкы аскаларга окшоп, олуттуу да калыбет дегендей сыпайы тамаша айтылды. Буга ал өзү мыйыгынан жылмайып, андай болсо интервьюңарды абалкы асканын ой чабыты деп атап койгула деди. Ошентип, абалкы аска ойлорун ортого салды. Ар кыл суроолор берилди. Илимде, демек жашоодо дагы өзү менен өзү күрөшкө чыгуу деген эмне? Өз тажрыйбасын жана ишенимин кайрадан кароо деген ушул эмеспи? Апостолдун ою кандай? Пессимизм дайым эле жашоонун болбой койбос жыйынтыгыбы? Футурологиядагы авантюризм жөнүндө анын ою кандай? Анан акырында апостолдун өзүнүн алабалы кандай?
Мынау Рейн шарабы жөнүндө эмне демекчи? Андай болсо мыкты экен, америкалыктарга айла барбы? Айрыкча теги немис болсо. Мына эми Роберт Борг абдан оор матчтан кийин тезирээк чечинип кийинүүчү жайга жетип, боюмду таштайын деп шашылган спортсменче самолетто келатып дайыма оюнан кетпеген нерселерден алаксыганга аракеттенди. Бирок болбоду. Жаңы мүмкүн акыркы монографиясы жөнүндө ойлонду. Анын оюнда бүтпөс нерсени бүтүрүү турган. Бул анын акыркы ыры болмок. Албетте мүмкүнчүлүгү жетсе, эгер көп жылдан бери изилдөөлөрдүн негизинде оюн жаңы илимий жактан келечекти көрө билүүнүн босогосуна жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү жетсе. Роберт Боргтун ою боюнча, азыркы кездеги адам баласынын алдында таптакыр жаңы проблемалар менен кагылышуу турган. Ал буга чейин белгисиз, бардыгына жалпы бирдей кыйын сыноого кабылмак. Бул капысынан күн табын жоготуп, сууй баштаганда жетискирсинче өтө өсүп кеткенде мүлдө адамзат сезгенге салыштырарлык нерсе болмок. Бул жаңы проблемаларды ойлонуп көрүү менен адамзат өз жашоосунун бүтүшүн, трагедиялуу мүмкүнчүлүгүн сезүү жөндөмдүүлүгү өзүндө бар экенин таап эле жөн болбостон, ошол сезгендиги аман калуунун жана өнүгүүнүн андан аркы жолдорун жана формаларын изилдеп табуунун жаңы ыкмаларын табууга түрткү болууга тийиш. Бул өз кезегинде жашоонун жаңы ыңгайына, ой жүгүртүүнүн жаңы жолуна алып келмек. Мына ушул жөнүндө жазуу, келечектеги өнүгүүнүн жолун жоромолдоп айтып берүү Роберт Боргтун жанагы акыркыры ушул болмок. Бирок үлгүрөр бекен? Иш өтө көп. А убакыт деген учкан куш. Океан канат алдында баягыдай эле жыбырай тармалданып, толкундардын чачырандысы нурга чагыла жаркылдап, учу кыйырсыз мелмилдейт. Күн, булутсуз чаңкайган асман, келберсеген мейкиндик, закымдаган учуу океан үстүндө түбөлүк токтоп калган сейт. 1,5 саат чамасынан кийин материк көрүнөт. Мынанан самолет коно баштайт. Анан мына бул асмандагы тыным бүтөт. Анан кайрадан уудуу түшкөн аэропорттогу алгачкы кадамынан баштап, адамдардын иримине бой урат. Азырынча учуу улана берди. Футурологду сапарында кандайдыр бир күтүүсүз жана бөтөнчө бир нерсе күтүп турду. Ал жарамсыз ышкыбыз фотограф болчу. Анысына карабай, фотоаппаратын дайыма жанына ала жүрчү дагы эч нерсени ылгабай, көзүнө көрүнгөндүн баарын чырк-чырк эттирип тарта берчү. Бөтөнчө ал асмандагы ар кандай көрүнүштөргө тап эле. Үй толо эч нерсеге жараксыз фотографияларды эмне кыларын билбей, аялы Жессинин айласы кетчү. Сиркеси суу көтөрбөй турган чактарда Жесси аны таштанды тарткыч деп шылдыңдап, анан баарын өрттөп жиберем деп опузалачу. Бирок бул аны берилген ишинен бет бургузалчу эмес. Мен илимде дагы стратосферачымын. Абстракциядан айланып чыга албайм. Фотографияда дагы ошондоймун. Объективге алганым жалаң булуттар дечү. Мына ушул жолу да асманда эркин каалгыган кандайдыр бир алдан эмеге окшогон булутту тартып алып, коллекциямды толуктасам болот эле деп ойлоп, ал фотоаппаратын белендеп терезеге өңүлдү. Тилекке каршы көңүл токтотуучу эч нерсе көрүнбөдү. Айланада асман көк-көк. Тээ төмөн жакта гана бир нече үзүндү булут каалгыйт. Мына ушул маалда самолет алган багытын көздөй бурула бергенде саал кыңая берген борттон алкапыстан океанда сүзүп бараткан киттердин чоң үйүрүн көрө койду. Ал киттерди ушунчалык даана, ушунчалык мейкиндик менен кыймылдын айкалышына айкын көргөндүктөн бул бир укмуштуудай айран каларлык көрүнүш болду. Анан калса алар киттер анын түшүнө көп кирчү эмес беле? Ооба, түшүнө бүдөмүк океанда сүзүп бараткандары кирчү. Анан биз менен жүрү деп чакырып жаткандай сезилчү. Эми мына киттерди өңүндө көрүп отурат. Бул бир окмуш көрүнүш. Киттер асмандагы турналардай болуп, катарын жазбай сүзүп баратышты. 20 чамалуу самолет бурулуп барып түзөлдү. Бирок төмөн жакта киттер али көрүнүп турду. Толкунду кубаттуу жиреп, суу фонтанын башынан алыс чачырата бүркүп, бирде океан иримине сүңгүп кирип кетип, бирде дөбөдөй болуп кайра калкып чыгып, алган багытынан кенедей дагы жазбай, ыраатын дагы бузбай, бир кылка сүзүп кетип баратышты. Баардын унутуп салып, киттердин үйүрүнүн кыймылынын күчүнө жана эркине арбалган Роберт Борг
капысынан өзүн ушул киттердин арасындагы кит адамдай, алар менен бул албан сапарда бирге сүзүп бараткандай, анын жонунан кара нөшөөрдөн кийин адырдан аккан суудай, океандын суусу жылтылдап агып жаткан сымал сезип кетти. Ошентип ал ушундан баштап мындан кийинки өмүрү акырына чейин киттер менен байланыштуу болорун капысынан тээ көңүлдүн түпкүрүндө ойгонгон туюму менен түшүнүп, бууракандаган океанда сүзүп баратты. Анын жан дүйнөсүндө ушул жолугушуунун сырдуу түйүнү чечилди. Мындан ары киттер эмнеге дуушар болсо, бул да ошого дуушар болот. Киттер эмнеге кабылса, бул да ошого кабылат. Демек киттер анын түшүнө бекеринен кирбептир да. Жок, бекеринен эмес, бирок алар ушул маалда кайда сүзүп баратышты экен? Мынча шашылып. Эмне үчүн алар аны кошо жүрү деп чакырышты экен? Эмне маани менен? Ушунча алыстыктан бир нерсе чыгаарына анча ишене бербесе да, баары бир ал фотоаппаратын чырк эттирип койду. Ошондон кийин Роберт Борг дароо үйүнө чалыш үчүн креслонун коңулундагы авиателефондун трубкасын алды. Телефондун таблосунан банктын эсебин, шаардын кодун, үйдөгү телефондун номерин терип жатып, кайсы бир сандан жаңылып калды дагы, кайрадан тере баштады. Азыркы көрүп баратканын аялына айтышы өтө зарыл эле. Ал азыр адам унчукпай кое албоочу, кимдир бирөө менен ой бөлүшпөй кое албоочу абалда эле. Эмне үчүн Жесси трубканы албай жатат? Кайда кетти экен? Мүмкүн үйдөн чыгып кетти бекен? Тосуп алганы чыктыбы? Али эрте да, машинага чалуу керек. Киттерди көргөндүгү жөнүндө ага, аялына дал азыр айтып бергиси келди. Келгенде эле айтып берсе, кеч болуп калчудай сезилди ага. Аялын түшүндө да алдай албайт деп, жакын жолдоштору футурологду бекеринен тамашалашчу эмес. Киттер болсо океанда улам карааны алыстап, көзгө көрүнбөй баратты. «Жесси!» деп кыйкырды ал, аялы трубкадан жооп кылар самат. «Эсиңдеби? Мен түшүмдө киттер кирди деп айтканым. Ооба, эмне болду? Саа эмне болду? Кайдасың?» «Мен аларды азыр эле көрдүм. Мен киттерди океандан көрдүм. Эмне дебейсиңби? Мен мындайды өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бул бир укмуш көрүнүш. Бул бир укмуш. Бул...» Кое турчу. Сен эмне мынча делөөрүп алгансың? Демиңди басчы, Кудай жалгагыр. Анан үйгө келгенде айтарсың. Киттер дейт тура. Бул жерде эмне болуп жатат дебейсиң андан көрө. Эмне дээримди да билбейм сага. Баарынын окугандары трибун. Салонуңарда бүгүнкү газеталар барбы? Баса кайдан болсун? Силер асманда келе жатканда бул жерде укмуштуулар болуп жатат. Бул трибундун шашылыш басылмасы. Ал жөнүндө азыр эле радиодон жана телевидениеда да айтты. Элдин баары жабалактап окуп жаткан кези. Ал эмне экен? Саясий сенсациябы? Жок, андай болсо гана. Кандай деп түшүндүрөрүмдү да билбей турам. Мен жаңыдан эле окуй баштадым. Бул таптакыр башка. Ошондой болсо да сөз эмне жөнүндө экен? Деги эмне өзү? Космостогу монахтын Рим папасына жазган каты дегенкисинде баарына, элдин баарына кайрылуу. Эмне дейсиң? Ал эмне болгон космостогу монах экен? Күлкүнү келтирбечи, бай болгор. Космостун монахтары дегенде болот бекен. Мен түшүндүрүп бере албайм. Ал өтө эле чоң материал. Баары ошону окуп жатышат азыр. Ал кат эмне жөнүндө экен? Анын маңызы эмнеде? Эки сөз менен айтып койчу. Ал космостун монахы улуу илимий ачылыш жасаган эмиш. Кишилер эми жарык дүйнөгө келүүнү же келбей коюуну өздөрү билишет экен. Айтканына караганда. Кайдагы шумдукты айтасың, Жесси? Футуролог дабдырай түштү. Деле түшүнсөм буйрбасын, ушул да сөзбү? Буга ким ишенет? Андай болсо Кудай кайда? Биле албайм, мүмкүн буга Кудай да макул болсо керек. Кеп эмес бекен? Сен эмне деп жатасың? Эмне деп жатканыңды түшүнөсүңбү? Деги эмне болуп жатат силерде? Келсең окуйсуң. Бири-бирине телефон чалып жаткан эле кишилер баары эмне кылаарын билишпей дабдырап калышты. Дагы бир даары жиндери келип, трибунду жер менен жексен кылган жүрүшөт. Досторуң сенин оюңду билебиз дешип күтүп жатышат. Бул эмне деген шумдук? Жана мунун арты эмне болот? Баарын акыл териштирип көрүп, айтсын деп жатышат. Ал өзү ким экен? Жанагы космостогу монах дегениң. Орбитада жүрүп акылынан ажыраган астронавттардын бири го. Ал баягы кайра келбесин эме, эсиңдеби?
космостогу илимий станциянын экипажынын бирөө жерге келүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө качандыр бир басма сөз бетинде жылттей калды эле го. Эсимде албетте, ошондо жазганга караганда өзү орус болчу, америкалык жана жапон менен бирге учкан. Бирок ысымы эсимден чыгып калыптыр. Катында ал өзүн монах Филофей деп атаптыр. Филофей? Бул анын чыдык аты бекен? Бул орустун аты. Азыр орустардан баарын күтүүгө болот. Алардын көрбөгөнү калдыбы? Космостогу коңулга бекинип алып, акырын идея таштап жаткан безгин дебейсиңби? Шумдук жаңылык экен. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы романынын 1 бөлүмүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.